Оштун Алишер Навайы эс алуу жайынын бир бөлүгүндө шаардыктар үчүн жаңы эс алуу аймагы курулууда. Анда шаар тургундары үчүн жайкы театр, памп-трек, скейт-парк, балдар ойночу аянтчалары, сейилдөө үчүн сквер, оргумалары курулуп, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Долбоор кайсыл жактан каржыланууда, курулушу качан аягына чыгат, кененирээк кийинки материалда сөз болот. Оштогу Алишер Навайы эс алуу аймагынын бир бөлүгүндө шаардыктар үчүн жаңы эс алуу аймагы курулууда. Мында жарандардын жана балдардын эс алуусу үчүн бардык шарттар каралган. Аталган жайда көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери да жүргүзүлөт. По всем параметрам локацияда жумуш кетет да бул жердечи. Булардагы майга максимум майга чейин бүтүрөбүз. Айта кетсек, бул жерде фонтандар курулат, амфитеатр курулат, балдар эс алуучу жайлар курулат, баягындай скейт-парк, памп-трек дегендер курулат. Мындай парк буюрса Ош шаарыбызда жок, биринчи парктардан болот. Жалпы баасы 108 миллион сомдук объект. Мындан сырткары дагы Арис тарабынан Ош шаарыбызда 5 объект ишке ашырылып, анын бирөөсү бүттү, төртөөсүн ишке ашырып жатабыз. Муну менен бирге Токтогул эс алуу жайындагы жайкы театрды оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Долбоорго ылайык театрдын имаратынын курулуш ишин бүткөрүү өтмүшдөгү жылдын апрель айына белгиленген. Учурда жумуштун 60% аткарылган. Каржылоо бүткүл дүйнөлүк банкынан бөлүнүп, 20 миллион сом каралган. Жайкы театр көптөн бери ремонт болгон эмес экен. Анын капиталдык бардыгы ремонт болуп атат. Теги курулуштун ички каналардын ремонттору, канализация, полдорунан бери бардыгы алмашып атат, айнектер алмашып атат. Теги биздин сахна алмашып атат, сахнанын полдору, бардыгы жакшыртуу иштери, акустикалары, теги музыкалык шаймандары бардыгы алмашылат ал жердечи. Токтогул эс алуу паркындагы жайкы театр 1919 жылдан бери бар. Андан бери алгачкы жолу капиталдык ремонттон өтүүдө. Ремонт иштери аягына чыккандан кийин байма-бай маданий иш-чаралар уюштурулары маалымдалат. Бизге мына 2020-19 жылдары бизге өткөрүп баланска берилген. Ошо баланска өткөргөндөн кийин бир нече каттар жазылып, сунуштар болуп, анан Ош шаарынын мэри жана Ош шаарынын мэриясы ошол шаардык кеңештин депутаттары көтөрүп чыгып, бул маселени республикалык деңгээлде чечилди десем жаңылышпаймын. Ош шаарынын мэринин азыркы учурда Бакыт Жеңишбекович Жетигенов Бакыт Жеңишбековичтин ошол колдоосу менен Аристин демилгесин алынып, бул жер азыр оңдолуп, жайкы театрыбыз ошол буюрса март айларында бүтөт деген болжолдуу эмелерибиз бар. Ошол Ош шаарындагы жалпы тургундарга, туристтерге, меймандарга биз ошол жерде байма-бай ар жума сайын концерт коюп, ошол жерде жандуу үн, жандуу музыкалар жаңыртып турабыз деген ойдо турабыз. Белгилей кетсек, аталган долбоор Ош шаарынын мэриясы жана Арис уюму менен биргеликте шаар аймагынын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, шаар тургундарына жагымдуу шарттарды түзүү максатында макулдашылган, аймактарды экономикалык өнүктүрүү 5 долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоорду толугу менен аягына чыгаруу жана пайдаланууга берүү 2024 жылдын сентябрь айына пландалган. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош.